Açılış ажайын уюштуралы жалпы командаларды формаңар менен, атыңар менен келип тизилип берип койгула. Ар бир команданын, райондун жетекчилери командаңыздарды алып келиңиздерчи, сурамчы батыраак. Мен бул жака бүгүнкү açılış аземибизге келип отурган конокторду чакыра берейин, уруксат болсо. Кара Буура райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Сагынбаев Бектур Абдуразаковичти чакыралы. Сагынбаев Бектур Абдуразакович келип коебуз. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Нарбеков Бактыбек Наркуловичти чакырабыз. Наркулович, келиңиз. Жана ошондой эле Талас областынын Көкбөрү Федерациясынын президенти, экс-спикер, Жогорку кеңештин депутаты Жумабеков Дастан Арцбекович, Ишеним саясий партиясынан Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган экс-губернатор Мураталиев Марат Молдонович, жана Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти, Талас облусунун ардактуу президенти Бегалиев Талас Куратбековичти чакыралы. Келип коюңуз. Болот аке келип коюңузчу, Болот аке. Бакай ата. Бакайыр, Болот аке келип коюңузбу. Талас Куратбекович келип коюңуз. Урматтуу Көкбөрү сүйүүчүлөр, урматтуу Көкбөрү күйөрмандары, мынакей эрлердин эр оюну ата бабабыздан келе жаткан биздин улуттук оюнубуз Көкбөрү сүйүүчүлөрү, көкбөрүчүлөр, райондор аралык шериненин 3-тугу бүгүн мынакей котормогон баатырлардын мекени, улакчылардын мекени Бакайыр айылында өтүп атат. Биздин ардактуу жетекчилерибиз, мынакей башчыларыбыз келип отурат. Бир болча болуңуздарчы. Улуттук оюнга салым кошуп жүргөн, улуттук оюнубуз Көкбөрүгө бир өздөрүнүн зор салымын, эбегей салымын кошуп жүргөн биздин агаларыбыз. Уруксат болсо биринчи сөздү Кара Буура райондук мамлекеттик администрация башчысы Акимибиз Сагынбаев Бектур Абдуразакович. Ассаламу алейкум, урматтуу спорт ишкозлору, алыс жакындан келген туугандар, Кара Буура районуна куш келипсиздер. Мына областтын биринчилигин аныктоочу Көкбөрү боюнча эстафета биздин районубузда өтүп атат. Ылайым жакшы, тынч маанайда өтсүн. Спортчуларыбызга ийгилик, калыстарыбызга тактыкты каалайбыз. Күчтүүлөр жеңсин, амансын. Биздин районубузга келгениңер менен куттуктаймын. Анда биздин Көкбөрү оюнубузду ачык деп жарыялайм. Рахмат, урматтуу Бектур Абдуразакович. Кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Нарбеков Бактыбек Наркулович. Саламаттарбы, урматтуу улуттук оюн болгон Көкбөрү оюнунун күйөрмандары. Мынакей 3 жумадан бери мына айтканда Көкбөрүгө Нооруз оюнуна арналган тандоо турлары өтүп атат. Бүгүнкү күндө ар бир район өзүнүн командасын коюп, татыктуу оюндар өтүп атат. Күч атасын тааныбайт дейт, күчтүүлөр жеңсин. Учурдан пайдаланып, жергебизге Дастан Арцбекович, Марат Молдонович депутаттарыбыз келип атат. Ошондой эле биз сыймыктанган Бегалиев Талас. Анда урматтуу агайын туугандар, сөздү көп узатпай, мынакей биздин ынтымагыбыз 20 000 сом. Ошондой эле администрациянын атынан Дастан Арцбековичке сөз бергенбиз. Ким ушул уткан командага Нооруз оюнуна барыш үчүн администрациянын атынан 100 000 беребиз дегенбиз. Биз айткан сөзгө бекем турабыз. Азыр 100 000 сомду тасвир коюуга уруксат этиңиздер. Талас администрациясынын атынан анда урматтуу Дастан Арцбекович, мынакей конверти жок, эл көрсүн, мына 100 000 сом. Андан кийин бул дагы биздин акимдердин атынан, жалпы командабыздын атынан 20 000 сом.
Рахмат, урматтуу Бактыбек Наркулович. Бул 100 000 сом чын айтканда 3 эле аттын жеми бир кол чаапыңыздар. 3 эле аттын жеми. Өзүңүз эле жебирбей аттарда жесин бир кол чаапыңыз. Рахмат, кийинки сөздү Талас областынын Көкбөрү Федерациясынын президенти, экс-спикер, жогорку кеңештин депутаты, Манас округунан бир мандаттуу жогорку кеңешке депутат болуп шайланган биздин сүйүктүү агабыз Жумабеков Дастан Артысбекович бир кол чаапыңыз. Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу туугандар, урматтуу Кыргыз улутунун Көкбөрү оюнунун көрөрмандары, баардыгыңыздарды бүгүнкү ушул жакшы күндө сиздер менен жүз көрүшүп отурганыма Кудайга терең ыраазычылык билгиземин. Урматтуу агай туугандар, эми баардыгыңыздарга белгилүү болгондой, жылда өтүүчү Талас облусунун райондук аралык мелдеш, мындайча айтканда шерине оюндарыбыз улантып, мына бүгүнкү 3-чү оюнубуз болуп турат. 3-чү оюнду ушул кезектеги биздин Кара-Бура району өткөзүп жатат. Сөзүмдүн башында ушул алгачкы ушул уюштуруучуларга, Кара-Бура районунун жетекчисине, акимине, ошондой эле күч органдарына, анан кийин эң негизгиси райондун Көкбөрү Федерациясына терең ыраазычылык билгиземин. Мына 2 күндүр күнү түнү укташпай ушул жерде даярдык көрүп, сиздерге, биздерге жакшы оюн өтсүн деп баардык шарттар үчүн ушул жерде 2 күн жүрдү. Ошондуктан жалпы жамааттын атынан, улак Көкбөрү оюнунун көрөрмандарынын атынан ушул жамаатка терең ыраазычылык билгиземин. Анан албетте, мына азыр биздин облустун жетекчиси, губернатору Бакыт мырза келип, өзүндө кабыл жакшы тилек сөздөрүн айтып кетти. Анан кийин болгон байгесин берип, мына Ноорузда ойнола турган биздин ынтымак командабызга ушул жогорку лигада көп жылдан бери чемпион болуп, өзүнүн атын чыгарып, Талас элинин атын чыгарып жүргөн биздин ынтымак командасына да байгесин берип кетти. Бакыт мырза, рахмат. Сиздики абдан таттуу болуп, сиздердин колуңуздарын алып, ушул канчалык биздин спортсмендерге аттарыбызга жумушасак да, анын баардыгы таттуу, жемдүү болот деген мен тилекти айткым келет. Ошондуктан ушул сыртта калбай келип жардам берип, элдин маанайын көтөрүп берип, жакшы калат тилек сөзүңүз үчүн сиздерге терең ыраазычылык билгиземин. Анан агайын туугандар, мына биз келип атабыз, жогорку кеңештин депутаты Марат Молдонович келип атат, кабыл тилектерин айтып. Мен ойлойм, мунун баардыгы биздин ынтымагыбыз, Талас элинин ынтымагы, Талас элинин ушундай улуттук оюнубуз Көкбөрүгө болгон көрөрмандарыбыздын ыраазычылыгы үчүн, мына ошолордун маанайын көтөрүш үчүн, ынтымак үчүн деп мына келип биздин аттуу баштуу бул жерде отурган байкелерибиз, аксакалдарыбыз отурат. Мына ошолорго да терең ыраазычылык билгиземин. Элемим оюн жакшы өтсүн, оюн табыс өтсүн. Мына буга чейин 2 оюн өттү, баардык эрежелердин негизинде эрежелер сакталып, Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы чыгарган эрежелердин негизинде оюндарыбыз өтүп келет. Башка эреже жок, агайын туугандар. Биз тек ошол эрежеге баш ийип, ошол эреженин негизинде оюнду уюштуруп атабыз. Ал эми жалпысынан оюнчуларыбызга, мына улакчыларыбызга ден соолук каалаймын. Ушу көөдө кырсыгы жок, аман эсен оюнду өткөрүп алып, үйүнө жетип, үй бүлөсү менен, ата энеси менен болушун биз каалайбыз. Ошондуктан айнанайын улакчыларыбыз, көкбөрүчүлөрүбүз, силерге ден соолук каалаймын. Мындай этияттапта чабыңыздар. Ден соолук эң негизгиси, ден соолукту карап чапсаңыздар, бизге болгон майрамдык тартууңуздар ошол болот. Анан алыстан келген, Бишкектен келген коноктор, башка облустан келген, Кыргызстандын, ушул улакты көрөбүз деп келген биздин мына бул жерге отурган конокторубузга да терең ыраазычылык билгиземин. Журналисттерге, блогерлер жүрөт бул жерде, ушул биздин оюнубузду жалаң Талас элине эмес, Кыргызстанга мына чагылдырып көрсөтүп жүргөн биздин блогерлерге терең ыраазычылык билгиземин. Силерге да ден соолук каалайм. Ушул биздин оюнубузду тынбай Кыргыз элине таанытып көрсөтүп турганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билгиземин. Ошондой эле бул ат багуучу, аттарын берип, аттын ээлери бар, агайын туугандар. Атты кармашта бул өзүнчө чоң бир жоопкерчилик, чоң бир каражат жумшалат. Ошондуктан ушул аттын ээлерине мүмкүнчүлүктү пайдаланып, аларга да ыраазычылык билгиземин. Аттарын тактап, анан ар ким өзүнүн районуна берип, чапкыла деп, мына
алдына салып берген, эрин токуп берген биздин аттын ээлерине да терең ыраазычылык билгиземин. Сиздер да оорабаңыздар, сиздерге ден соолук, ушинтип патриоттук сезимиңиздерди Талас элине көрсөтүп жүрөрүңүздөр. Ийгилик каалайм. Бүгүнкү оюнубуз жакшы өтсүн. Уюштуруучуларга да терең ыраазычылык билгиземин. Рахмат. Рахмат, Аслан Арыспекович. Мынакей, Бакайырга келсеңиздер, сиздер отурган жер өзүнчө трибуна, бул жагы оюн талаасы, бул жараткандын берген бир белеги десек болот. Ал эми биздин Талас областында Райхан Алканов аттындагы ат майданы кимдин аркасы менен турду десеңиздер, мен азыр ал кишиге сөз берейин. Биздин Талас областынын экс-губернатору, Ишеним саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган Мураталиев Марат Молдоновичке bir kol çağıp koyunuzlarçı. Саламатсыздарбы, урматтуу ак калпакчан аталар, улактын күйөрмандары, урматтуу улакчылар. Мына бүгүн жакшы күн болуп турат. Будан бир 3-4 жыл мурун ушул жерде улак өткөндө мына Талас элинин президент федерация Көкбөрү болчу. Ошол кезде ушундай күн суук болгондо да ушунча элин баарыбыз чогуу туруп ушул улакты аягына чейин быйкырып туруп өткүзү керек. Кандай жакшы күндөр болду эле. Мен ойлойм азыр да бүгүн күн жаркырап турат. Кудай буйруса жакшы күндөр болот. Ушу улак башталганда да ушул жерде мына Бегалиев иним турат. Бул историялар болгон улакта. Жетекчилер барбай, ушул улакка көңүл бурбай, ошол кезде экөөбүз баштап мына өзү деле айтып берет чыгар. Чогуу мен акимдерди чогултуп алып, ошол кезде ушул улактын башында туруп, байгесин сайып берип, ушул улакты алдыга тартып кеткен күндөр болду эле. Ошону улантып аткан мына Бакыт Наркулов, сизге да рахмат. Ушу традицияны алып баратырбыз. Кудай сизге да күч кубат берип, ушул улакты унутпай, элиңиздин астында ушундай жакшы ийгиликтерди өткүзө берсеңиз, Кудайым көп нерсени Талас элине берет. Анан мына азыр биздин улактын жаңы президенти турат, биздин урматтуу экс-спикерибиз Аслан Арыспекович. Мен бул кишиге ишенем. Бул киши экөөбүз билесиздер. Шайлоодо да тандем болуп чыктык. Кудай буйруса ушул улакты алдыга чыгарганда да чогуу бирге тандем болуп Таластын улагын, Таластын көп көрчүлөрүн дайыма алдыга сүрөп чыкканга чогуу бирдикте, ынтымакта иш алып барабыз деген ойдомун. Дайыма бар болоп, улак жакшы өтсүн, травма болбосун. Биздин спортсмендерибиз Кудай буйруса ушу Ноорус оюну, Ноорусга тилек кылып атабыз, отборочный тур кылып туруп. Ушу Ноорузда биздин таластыктар баягы былтыркы Ноорузгагыдай болуп туруп биринчи орунду алып, ушу сиздерди, менин элимди, таластыктарды кубантат деп мен терең ишенем. Бар болоюк, бирге болоюк, элибиз аман болсун, талашыбыз гүлдөй берсин. Рахмат, Марат Молдонович. Кийинки сөздү мына ушул Көкбөрү оюнуна өзүнүн эмегейсиз зор салымын кошуп келген Көкбөрүнүн, жалпы Таластын, Кыргызстандын Көкбөрүсүнүн өнүгүүсүнө салымын кошкон Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти, Талас облусунун Көкбөрү Федерациясынын ардактуу президенти Бегалиев Талас Кубатбековичке да бир кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу Көкбөрү сүйүүчүлөр, урматтуу Талас элим. Биринчиден уюштуруу комитетине чоң ыраазычылык билдирем. Уюштуруу маселеси кандай оор экенин биз жакшы билебиз. Баштан өткөн көп жолу акимге рахмат. Кара Бура Көкбөрү Федерациясынын жетекчилигине, мүчөлөрүнүн баарына ыраазычылык билдиребиз. Жакшы деңгээлде даярданып өткүзүп атасыңар. Кудай жалгап мына бүгүн күн дагы сонун болуп берди. Марат Молдонович айтып кетти, бир жылдары келгенде 25-30 градус суук болуп турганда ошондо машинеге отурбай сакал мурутубуздун баардыгы музга тоңуп ушул жерде до конца туруп бергенбиз. Марат Молдоновичке мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Жылда айтып жүрөм, дайыма айтып жүрөм. Жетекчиликтердин баары тетири карап турганда баардыгынын башын кошуп, аким мэрлердин баарын кошуп алып келип, байгебиз тикезинен тик туруп, ушу биздин жакшы жетишкендиктерибизге чоң салымын кошкон да. Анан кийин ошол жакшы жолду улантып, Бакыт мырза көрүп атабыз, колдоолоруңузду ар бир оюн сайын келип атасыз, байгелериңизди берип атасыз. Бунун баардыгы дух федерацияга Аслан Арыспековичке ийгилик каалайбыз. Жакшы колдоолор болуп атат. Ушунун артында жакшы ийгиликтер бар деп мен терең ишенем. Биздин турнир боюнча кыскача айта кетсем, ушуну көп жыл мурун баштаганда мына жаштар лигасын кошконбуз да. Азыр көп башка региондордо да ушул жаштар лигасын кошуп баштадык да. Жаштар лигасын эмнеге коштук эле? Ушу биздин азыркы даяр турган команданын арты улансын деп, ушу жаштардан улан тандалып келип, балдар ушу курама командага кошулсун, ушу ынтымак командасын
командасында ойноп ушу Талас Жергесинин өзүнүн районунун областтын намысын коргосун деп ошону ойлоп чыкканбыз да. Мына азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жакшы турнирлер өтүп атат, жакшы машыгуулар болуп атат, айыл өкмөттөр өтүп атат. Ana şu birgeli жақсы балдар чыгып атат. Көзгө көрүнүп атат, баарыңыздар көрүп атасыздар. Өтөмак командасына кошула турган бала экен деп четинен сүйлөшүп баарыңыздар делем сындап билип калдык. Ошол балдарыбызга мен кайрылып кетет элем да. Жигиттер менен жакшынакай болуп, машыгып, даяр болуп, өтөмак командасына келип калганда өзүңөрдүн элиңердин, жериңердин намысын коргоп, элдин батасын алып, өзүңөрдүн районуңардын намысын коргоп, областылардын намысын коргоп, Эсенкул акеме окшоп авторитеттүү пенсияга чыгышыңарды каалайм да баарыңарды. Контракт менен башка командага кетип калыш бул биздин Талас областынын Көкбөрү федерациянын жетекчилигинин уруксаты менен гана болуш керек. Бизде ошондой порядок болуш керек. Бизде анча-мынча эр-кулдар бар, өздөрүнүн кеткен аз келген балдарды сүйрөшөт да башка жака. Калоом ошол тилегим да ошол болчу да ушунча жыл мурун. Ушу жаш балдарыбыз өссүн дагы биздин команда бекем, темирдей бекем болсун деп. Анткени башка командалардагы чынын айтканда каршылаш командалар жакшы машыгууларды өткүзүп атат, жакшы даярдыктарды көрүп атат. Биз дагы Кудай буйрса жакшы атаандаштык көрсөтүп, Новоста ушу тандоо болчу турнирде чемпион болойлу. Кудайдын буйругу менен. Рахмат, Талас Батбекович, ыраазычылык билдиребиз. Азыр бизден Кара Бура райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Бектур Абдыразакович керектер тапшырды. Урматтуу калай калк, мына сиздердин алдыңыздарда облусубуздун чыгаан уулдарынын алдында Көкбөрү федерациясына кошкон өзгөчө салым үчүн 2 нысаныбызды сыйлап коюнга уруксат этиңиздер. Көкбөрү командасынын түптөлүшүнө алгачкылардан болуп салымын кошуп, бир топ жаш муундарды тарбиялап, Көкбөрү улуттук оюнунун өнүгүшүнө талыкпай кошкон зор салым үчүн Бакайыр командасынын жетекчиси Шалпеков Болоткан Абдысеитович Кара Бура районунун ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле жаш муундарды кыргыздын улуттук каада салттарын унутпай сакталышына көмөк көрсөтүп келе жаткандыгы үчүн Бакайыр айыл өкмөтү Кара Бура райондук мамлекеттик администрациянын ыраазычылык каты менен сыйлансын. Так, жигиттер, анда сиздерде улакчылар жигит бири Шаймерден колдосын, ден соолугуңар жакшы болсун. Рахмат, Бектур Абдыразакович, ыраазычылык билдиребиз, сиздердин ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Ал эми бир мүнөт чыдап туралы, бир мүнөт кетпей туруңуздар. Биздин ардагер оюнчубуз бар, Кыдыралиев Ашырбек акебиз чакырып коюңузчу бул жака. Ашырбек аке келип коесузбу? Кыдыралиев Ашырбек. Тулпар миңиздей деп атат буюрса. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Ассаламу алейкум, оюнчулар. Бүгүнкү майрам менен пайдаланып биз областка, республикага, Казакстанда чаап келген, Российский Федерацияда чаап келген улакчыбызды сыйлап, астына бир аргымак тартпай дегенбиз. Бүт туугандардын атынан, акелери, мүкөлөрдүн атынан, достордун атынан, Албек тобунун атынан, Тайкез Мелис, Тайкездин атынан, Өкүл атасы Канек акенин атынан, Бозу Мирадилдин атынан, Үкөзү Өмүштүн атынан, астына аргымак тартпайбыз. Урматтуу бүгүнкү өкмөттү көрөрмандары, бүгүнкү майракеңердик болсун. Мына биздин Талас областынын Көкбөрүнүн чыгаан жигиттер турган экендерди. Булардын баарынын иштерине ийгилик, ден соолугуна чыңалып, ушу Талас областынын элдер үчүн дайыма жеңиштүү болуп жүрөбүз. Аны эми биздин ушу экинчи ийнебиз Ашырбек жаңы айтып кеткен ийнебиз
бир туугандар жана жолдоштору ортодогу ниет кылган экен бүгүнкү пайда бүгүнкү пайда ошол уруксат берип коюңуздар. Рахмат, мынакей эрелдердин эр оюну ата бабабыздан сакталып келе жаткан өзбөр оюнубузду даңа салап, өзбөр оюнуна өзүнүн зор күчүн жумшаган ардагер оюнчу, жаңы эле айтып өттүк, Казакстан, Россия Федерациясына оюн көрсөтүп келген Кудуралиев Ашырбек агабызга бир гол чаап кутлап коелу. Батырды коюлат эми. Обин акча аман болсун, берегиңиз кут болсун. Дайым ушул тулпардын үстүндө күлүп чайнап, кыргыздын көкбөрүсүн сиз дагы салымыңызды кошуп жүрөбүз. Рахмат, ардактуу коноктор, көрөрмандар, анда эмесе биз оюнубузду баштап